Аймери Машым кызы Шералы Сыдыков атындагы Олимпиадалык резервдеги республикалык окуу жайынын 9 классынын окуучусу. Ал бул жерде спорттун эркин күрөш түрү менен машыгып, окуп жашап келет. Анын айтымында чоң ийгиликтерди багынтуу үчүн спортчуга биринчиден эрк жана жетиштүү витаминдүү азык-түлүк тамак аш болуусу керек. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө аталган окуу жайда андай жакшы шарттар каралган эмес. Ал гана эмес, окуу корпустарынан тарта спортзал жатаканасына чейин эскилиги жеткен. Бизге деген тамак жактан жакшы эле, бирок деген бизге энергиядан тамак жетишпейт да. Биз деген канча 2 мал тренировкада 2 сааттан энергия кетиребиз. Анан деген ошого жараша бизге кальций, витаминдер жетишпейт. Бирок тамактар жакшы, бирок бизге күндө мындай жумуртка, ушундай сыяктуу витамини көп, А витамин, С витамин, бардык витаминдер жетиштүү витаминдер болгондо бизге ошо жакшы болмок. Бул спорт мектеп-интернатынан Кыргыздын желегин желбиреткен не деген спортчу эр азаматтар чыккан. Дал ошондой инсандардын бири Жогорку кеңештин депутаты Талайбек Масабиров. Эл өкүлү катары иш сапары менен келген каарманыбыз. Республика боюнча жалгыз гана олимпиадалык резервдеги окуу жай болсо, анын да абалы канаттандырарлык эместиги өкүнүчтүү дейт. Мына ушундай себептерден улам кыргыз спорту алгылыктуу алдыга жылбай келет. Качан мамлекет тарабынан спортчуларга жетиштүү көңүл бурулганда гана ийгиликтер жараларында шек жок. Анда спорт интернат Надежда Константиновна Крупская атындагы мектеп интернат болгондо, союз учурунда болгондо, ошондо азыркы менен азыр сурап атат, айырмасы кандай деп. Айырмасы чоң болуп турат. Ал убакта шарттары жакшы, бу жерде гүл турат, мындай ремонттору болгон, таза, жакшы бөлмөлөрдө бул жерчи. Эми азыркы көрүп атабыз, шарттар өтө начар да. Негизи бул жерде ошо биздин уул кыздарыбызга ошо спорттун тармагында машыгып жүргөн, ошо биздин Кыргыз мамлекетин желегин көтөрөйүн деп, Кыргыздын намысын коргойбуз деген биз ушу уул кыздарыбызга жакшынакай шарттар түзүп бериш керек. Ошон Жогорку кеңештин бюджет жана каржы комитетинин мүчөлөрү менен болгон жолугушуусунда спорт мектебинин директору чындыгында окуу жай бүгүнкү күндө оңдоп түзөөгө муктаж экенин белгиледи. Ошону менен катар андагы окуган ар бир баланын күнүмдүк тамак ашына 213 сом бөлүнөт. Жана мугалимдердин орточо айлык маянасы 5,5 миң сом. Ошондуктан аларга стимул болуу үчүн алардын айлык маянасын көтөрүп берүү зарыл дейт. Буюрса айтат мен, бул биринчи кадам. Мана өзүм азыр катыштым жыйындачы. Биринчи ошо чечип турган немелер айлык маанайы мугалимдердин, тарбиячылардын, машыктыруучулардын, ошол эле столовойдо иштеген, абуптун кишилери бүт баарын айлык маанайын Кудай буюрса мына жылдын аягында эмес, ошо жылдын жарым жыл бүткөндөн кийин бүт баарды өзүнүн сунуштарыбызды беребиз. 1-сентябрдан баштап ошо талапты эмес, суранычты коюп атабыз да. Депутаттар да суранып атат, ошо маселени чечип бергиле депчи. Андан тышкары норма питания деп коет. Норма питания биз жазып бердик. Бүгүнкү күндө азыркы болуп аткан норма питания 213 сом, албетте балдарга жетишсиз, жетпейт. Ошол питанияны биз 10 класска чейин балдардын питаниясын 350 сомго көтөрүп атабыз. Бүгүнкү күндөгү спорт мектебинин абалы менен таанышкан эл өкүлдөрү мындай маселени кечеңдетпестен тез аранын ичинде чечилүүсү керек экенине токтолушту. Окуучулардын кадыр башкаруш, оокат тамагын, китептерин окуй турган. Андан кийин жанагы машыктыруучунун айлыгын бүгүн карашыбыз керек. Сентябрда каникулга чыгып кетсе, сентябрда келип калса, алардыкы башталып калыш керек. Бул аларга мотивация болот. Эми мындайда жөнөкөй иш менен эми токтогуз, жана урматтуу депутаттар. Курсагы тоймоюнча спортсмендин. Андан кийин тиги машыктыруучунун курсагы тоймоюнча башка эмне ана жакта жылыш бар? Эл өкүлү Максатбек Эгембердиев спорт мектебинде болуп жаткан көзгө көрүнбөгөн көйгөйлөргө да токтоло кетти. Анда окуу жайга окуйм деген балдар тааныш билишке карап тандалбастан, талантына карап алынуусу керек. Ошондой эле эл өкүлдөрү мектептин аты кыргыз спортуна салымын кошкон татыктуу инсандын ысымына өзгөртүлсө туура болмок деп эсептешет. Интернатта биз региональный балансты кармашыбыз керек. Мисалы, Нарын жергесинде грек-римский борьба ачылганына 3 жыл болду. Мен билбейм, о жерде Нарындан грек-римскийде балдардын күрөшүп жүргөн көрө элекмин. Баштабыз. Мисалы, кээ бир ушундай тоолуу аймак түзүлө, Баткенден дагы негизи ушундай. Ушундай жерлерге могу жерде эмне да экзамен тапшырганда орус тилинен, математикадан, анын кесибинен кайсы вид спорт болсо, ал жакта ал спорт жашабаса, анда тренер жок болсо, аларды ал кесипти алар каяктан тандайт? Мындай аймактарга биз льгота кылышыбыз керек. Нарын жергесине могу вид спортага таланттуу, одаренный, тонун мыкты жигиттери бар. Экологически таза өскөн, таланттуу. Мондай балдарды алып келип туруп, аларды экзамен жок алабыз деп туруп, ушундай алып көтөрүшүбүз керек.
Өкмөт өкүлдөрүнүн катышуусунда өткөн көчмө жыйындын соңунда жаңы окуу жылы башталгыча мектеп интернатынын окуу китептери, балдардын тамак аш маселеси менен кошо мугалимдердин айлык маянасын жогорулатуу үчүн иштер жүргүзүлөрүн билдиришти. Ал эми спорт мектебинин оңдоп түзөө иштерине кете турган чыгымдар тактала электигине байланыштуу 2019 жылга калтырылды. Жоодар Бузумов, Дастан Кадыркулов, Next TV күндүн темасы үчүн.